Саламатсыздарбы? Нурас ТВ каналында жаңылыктар топтому 40 сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. 5 каналды сатуу сунушу колдоого алынууда. Министр дыйкандарга убада бергенден коркту. Алмазбек Атамбаевдин үйүнүн алдында тосмо коюлуп жатат. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк маалымат. Биздин каналга подписация болуп, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Бүгүн 26-июнда башкы прокуратуранын алдында Орунбүбү Маматов аттуу аял сатып алган 15 соток жерине 8 жылдан бери ээ боло албай аткандыгын айтып митингге чыкты. Анын айтымында ал Орусияда көп жылдар бою иштеп жүрүп, 2011-жылы Бишкектеги Абай көчөсүнөн 15 соток жерди $125,000 сатып алган. Бирок көп узабай жердин экинчи ээси чыгып, соттун чечими менен жерди кайтарып алган. Ал эми Орунбүбү Маматова жерди саткан Манас Исмаилов аттуу жаран жердин акчасын кайтарып бербестен кепилдик катары жабырлануучуга $30,000 үйдү берген. Бирок ал үйдүн да бир айга жетпей ээси чыгып, үйдү тартып алып койгон. Бул боюнча жабырлануучу аял 1-май райондук сотуна бир канча жолу алдамчылык боюнча арыз жазып кайрылган. Митингге жабырлануучу аял жакындары, туугандары менен чыкты. Ал бул маселе боюнча президентке, жогорку кеңешке кайрыларын айтты. Жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаев экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кол тийбестигин алуу жана анын Кой Таш айылындагы үйүндө түзүлгөн элдик штаб боюнча журналисттердин суроолоруна жооп берди. Эгерде Атамбаев чын эле күнөөсүз болсо, партиянын төрагалыгынан кетмек эмес. Мен коркпойм, мени кол тийбестигимден ажырата бергиле, актыгымды далилдеп берем демек. Ал коркуп дароо эле партиянын төрагалыгын өткөрүп берип, кол тийбестик макамга ээ болуп турайын деген аракет болду. Эми болсо мыйзамсыз каадамдарга барып элди топтоп, элдин артына жашынып жатат деп билдирди Исаев. Алмазбек Атамбаев экс-президенттер тууралуу жаңы мыйзам күчүнө киргенине байланыштуу 25 майда Кыргызстан социалдык-демократиялык партиясынын төрагалыгынан жана курамынан кеткен. Экс-президент мындан тышкары партиянын саясий кеңешин жетектөөдөн дагы баш тарткан. Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу документке президент Сооронбай Жээнбеков 15 майда кол койгон. Аталган мыйзамга ылайык мурдагы мамлекет жетекчилерине саясий иштер менен алектенүүгө, саясий партияларды жетектөөгө тыюу салынган. Акыркы жылдары дыйкандар менен Айыл чарба министрлигинин ортосундагы мамиле көңүл жылтарлык эмес. Жер айдап күн көргөн элеттиктер аталган мекеменин ишине дайым нааразы. Буга өткөн жылы картошка эгип, түшүмүн сата албай дыйкандардын сызга олтургандыгы далил. Аягы чирип, талаага төгүлгөн картошкалардан улам дыйкандар быйыл этият болуп калгандыгы дагы бар. Айыл чарба министрлиги дыйкандар үчүн эмнелерди айдап себүү керектиги боюнча прогноздорду берип келет. Бирок ал көп учурда дал келбей, же аны аткаруу ишке ашпай калгандыгы байкалат. Өткөн жылы Айыл чарба министрлиги 500 000 тонна картошканы Өзбекстанга экспорттоо боюнча келишим түзүлгөндүгүн айтып, фермерлерге картошка эгүүнү сунуштаган. Натыйжада дыйкандар мол түшүм алып, бирок кардардын жоктугунан килограммы 4-5 сомго түшүп кетип, катуу зыянга учурашкан. Жыл башында дыйкандарга соя, чечевица жана бурчак эгүүнү сунуштап, соянын эле 1 килограммы 100-120 сомдон сатыла тургандыгын билдирген. Жаңы келген министр Чудуев биз дыйкандарга кеңеш берер алдында соя, чечевица жана бурчакты алып сатып иштеген компаниялар менен сүйлөшкөнбүз. Алар жазында үрөндөрүн берип, күзүндө даяр продукцияны сатып алабыз деп убада берген. Ал продукциялардын баасын базар аныктайт. Негизи жоопкерчиликтен качпайбыз. Убадаларды берүү үчүн экинчи тараптар менен келишим же меморандум болгондон кийин ишеничтүү айтышыбыз керек деп билдирди. Министрликтин маалыматына ылайык, быйыл республика боюнча 80 гектарга бурчак, 60 гектарга чечевица жана 2200 гектар жерге соя эгилди. Кыргызстандын башкы прокуратурасы экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестик макамдан ажыратуу тууралуу жогорку кеңештин атайын комиссиясынын корутундусун текшерип, 5 айыптын негиздүү жарыялангандыгын билдирди. Баш прокурор Өткүрбек Жамшитовдун кечээ жогорку кеңештен конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент боюнча комитеттин жыйынында билдиргендиги боюнча, мурдагы президенттин дарегине карата айтылган 5 жагдай боюнча Кой Таштагы тамынын жери мыйзамсыз, Крим Төбөл Азиз Батукаевди бошотууну уюштурган.
акча далдаган АК Инвест компаниясына тиешеси бар. Бишкектин жылуулук электр борборунун модернизациялоодогу коррупцияга аралашкан, жепки көмүр ташыган ишкананын кызыкчылыгын коргогон деп шек саноого кылмыштын белгилери бар. Ошол эле кезде бийликти узурпациялап, уюшкан кылмыштуу топ түзгөн, өз режимине каршы чыккан депутаттарды, коомдук ишмерлерди, журналисттерди куугунтуктаган деген кинеи менен Атамбаевди түздөн-түз катыштыгы жоктугун баш прокурор айтууда. Экс-президент Алмазбек Атамбаев Жогорку Кеңештин депутаттарынын айыптоосун толугу менен четке кагууда. Эми башка прокуратуранын жообунан кийин бул маселе кайрадан Жогорку Кеңештин жыйынында каралат. Окуянын өнүгүшүнө караганда эртең бүгүн Ашанын тагдыры толук чечилет. Депутаттар жайкы сессия алдында экс-президенттин ишин биротоло бүтүрүүгө дилгер. Бүгүн 26-июнда Кыргыз Республикасынын экс-президенти Алмазбек Атамбаевдин Кой таштагы үйүнүн алдында тосмо коюлуп жатат. Мындан тышкары анын тарапташтарына мал союлду. Малды курмандыкка чалаарда Атамбаев сүрө окуп бата кылды. Ушул Ил-Фатиха сүрөсү аркылуу жаратканга кайрылам. Кыргыз элине тынччылык, ынтымак, береке бер. Кайрадан элибиздин жолун ачып бер. Балейден элибизди куткар. Карапайым элибиз эч жамандык көрбөсүн. Жаратканым элибизди, жерибизди бөөдө кырсыктан сактай көр. Каарыларыбыз, жаштарыбыз жамандык көрбөсүн. Миңдеген жылдан бери кыргыз элин сактап келесиң. Дагы бир жолу жардам бер, Аллахым, оомин деп билдирди ал. Кече 25-июнда экс-президенттин үйүнүн жанында элдик штаб түзүлүп, Атамбаевдин тарапташтары чогулган. Бүгүн чогулгандарга тамак берилип, дааратканалар коюлду. Мындан тышкары үйүнүн алдына шагыл таштар төгүлүп, бетон плиткалар дагы коюлууда. 5 канал боюнча мыйзам долбоорун парламентте 3-окууга даярдоо учурунда жазуу түрүндө сунуштар жана сын пикирлер келип түшкөн жок. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынында айтылып, долбоор кийинки талкууга жөнөтүлдү. Өкмөт сунуштап жаткан мыйзам долбоору парламенттик деген макам берилген. 5 каналдан ошол макамды алып салып, андан ары сатуу максатын көздөйт. Бул канал 2010-жылы убактылуу өкмөттүн декрети менен улутташтырылган. 2011-жылы Жогорку Кеңештин ишин чагылдыруу максатында 5 канал жабык акционердик коом жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Андан соң жумуш тобу түзүлүп, мыйзамдын аткарылышы мүмкүн эмес деген жыйынтыкка келген. Анткени телеканалдардын уюштуруу укуктук формасы дагы, менчик ээси дагы аныкталган эместиги айтылат. Парламенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, Жогорку Кеңеш азыр өз ишин Пирамида телеканалы аркылуу чагылдырып жатат. Өкмөт 5 каналга пайызсыз насыяларды бөлүп жаткандыктан бюджетке ашыкча чыгым алып келүүдө. Буга чейин талкууларда 5 каналды сатуу маселеси 9 жылдан бери козголуп келаткандыгы, анын салык кызматына, соцфондко карызы топтолуп калгандыгы белгиленген. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду телеканалдын башкы милдети өлкөнүн маалымат саясатын камсыз кылуу экендигин, баш ачылса тагдыр чечилерин билдирген. Бишкек шаардык соту мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы төрагасы Адамкол Жунусовду абакка калтырды. Бул тууралуу шаардык соттон 25-июнда Азаттыкка кабарлады. Буга чейин Октябрь райондук соту Жунусовду соттук териштирүү бүткөнгө чейин абакта калтыруу чечимин чыгарган. Адвокаттар айыпталуучунун ден соолугуна байланыштуу бөгөт чарасын өзгөртүүнү өтүнүп, жогорку инстанцияга кайрылган. Мурдараак жогорку сот Адамкол Жунусовго байланыштуу соттук териштирүүнү токтотуп, кылмыш иши соттук экономикалык экспертизага жөнөтүлгөндүгү маалымдалган. Анын жактоочусу Жунусовдун ден соолугуна байланыштуу ишти токтотуу жөнүндө өтүнүч келтирген. Жунусов бажы кызматын жетектеп турган кезде аталган мекеменин башка кызматкерлери менен туруктуу коррупциялык байланышты уюштурган, казынага чоң өлчөмдө зыян келтирген деп айыпталып, былтыр декабрда Бакудан алынып келинген. Кыргызстанга келген соң анын ден соолугу начарлап, ооруканага түшкөндүгү кабарланган. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин үйүнө түшүрүлгөн таш ремонт иштерине керектелет. Мурунку өлкө башчынын кеңешчиси Кундуз Жолдубаева таштын жуу жайын сураган Спутник Кыргызстан агенттигине ушундай түшүндүрмө берди. Эскерте кетсек, ушул тапта Атамбаевдин Кой таш айылындагы үйүнүн жанында 100гө чукул адам чогулуп, экс-президент журналисттин суроолоруна жооп берди. Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысы үйдүн жанына таш түшүрүлүп жаткандыгын билдирген. Ага чейин үйдүн дарбазасынын алдында бетон тосмолор коюлгандыгы аныкталган. Айта кетчү 25-июнда башкы прокуратура Жогорку Кеңештин комиссиясы аныктап, Алмазбек Атамбаевга койгон 6 айыпты кыскартып, 5 кылмышка тиешеси бардыгы аныкталган. Көзөмөл органдын билдирүүсүн уккандан кийин Жогорку Кеңештин тармактык комитети Атамбаевди иммунитеттен ажыратуу маселесин парламенттин жалпы жыйынында кароо сунушун жөнөткөн.
КТ Mobile компаниясы боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыгы чыкты. Бул тууралуу бүгүн 26 июнда парламенттин жыйынында депутат Курманкул Зулушев билдирди. Анын сунушу менен аталган маселе жогорку кеңештин жыйынынын күн тартибине кирди. Комиссия май айында Альфа Телеком мамлекеттик компаниясынын эсебинен КТ Mobile'га 345 миллион сом бөлүүнүн мыйзамдуулугун иликтөө максатында түзүлгөн. КТ Mobile'дын тегерегинде ызычуу быйыл майдын башында чыгып, алгач компаниялардын жетекчилери чоң суммадагы маян алып келгендиги тууралуу маалымат катуу талкууга түшкөн. Кийинчерээк премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин бажасы, Ачык өкмөт улуттук форумунун ошол кездеги каатчысы Иманкадар Рысалиевдин уулу Эрназар компаниянын директорунун орун басары болуп иштегендиги ачыкка чыгып сынга алынган. 17 майда компаниянын директору Нурбек Мукамбетов менен анын орун басарлары иштен кеткендиги белгилүү болгон. Иманкадар Рысалиев уулу 30 майда 5 айда алган маянасын кайтаргандыгын, анын суммасы 787.620 сомду түзгөндүгүн жарыялаган. Талаш тартыш жараткан КТ Mobile 2003 жылы түзүлүп, бирок ушул күнгө чейин иштебей келген. Ал Кыргыз Телекомго караштуу ишкана. Ал Мегаком брендин алып жүргөн Альфа Телеком менен жарым жылдай мурдараак келишим түзгөн. Ага ылайык Мегаком өнөктөшүнө 345 миллион сом төлөп бермек. Кийин эки компаниянын ортосунда келишпестик пайда болгон. Өкмөт бейшемби күнү Кумтор келишими боюнча парламенттин жалпы жыйынында маалымат берет. Мындай чечим жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу комитетинин 25 июнундагы жыйынында кабыл алынды. Бул тууралуу Азаттык аталган комитеттин мүчөсү эл өкүлү Умбеталы Кыдыралиев билдирди. Оппозиция жыйын ачык болсун деп жатат. Аларды угуп ачык кылабыз. Өкмөт тараптын иши кичине чийки болуп жатат. 25 июнда комитет өкмөттүн өтүнүчү менен маалыматты журналисттерди катыштырбай жабып уккан. Аны жабык кароону премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сунуш кылган. Буга чейин өкмөт башчы Абылгазиев мурдагы премьер-министр Сапар Исаков кол койгон келишим Кыргызстандын кызыкчылыгын толук коргобой тургандыгын айткан. Ал келишимди күчөтүү керектигин, экологиялык, социалдык өнөктөштүк маселеси бар экендигин билдирген. Канаданы Centara Gold компаниясы иштетет. Кыргызстандагы эң ири Кумтөр алтын кенин иштетет. Centaradагы акциялардын 26% Кыргыз алтын акционердик коому аркылуу Кыргыз өкмөтү ээлик кылат. Мурдара Кумтөр 2026 жылы кен түгөнөрү кабарланган. 2017 жылдын 11 сентябрында өкмөт менен Centara Gold компаниясынын ортосунда айлана чөйрөнү коргоо жана инвестицияларды өнүктүрүү боюнча стратегиялык келишимге кол коюлган. Ага ылайык Кумтөр компаниясы калыбына келтирүү фондуна жыл сайын $6 миллион бөлүп турат. Келишим боюнча бул каражаттын минималдуу көлөмү $69 миллион жетиши керек жана ал келечекте акча Англиядагы банктан Кыргызстанга которулууга тийиш. Бирок бул келишимге коомчулуктан нааразы пикирлер көп болуп, ага кол койгон мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков кылмыш жоопкерчилигине тартуу жөнүндө сунуштар дагы айтылган. Кече 25 июнда жогорку кеңештин Кыргызстан фракциясынын депутаты Урмат Самаевдин талапкерлиги парламенттин укуктар кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин төрагасынын орун басарлыгына сунушталган. Быйыл январь айында Токмоктогу атышууга Самаевдин тиешеси бар экени айтылгандыктан коомдо анын аталган кызматка сунушталгандыгы сынга кабылды. Самаевдин фракциялашы Канат Исаев аны коргоп чыкты. Урмат Самаев эч качан уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары расмий катталган эмес. Экөөбүз бир райондон болобуз. Эгер күнөөсү болсо көрсөткүлө. Ички иштер министрлиги жана УКМК текшерсин. Самаев боюнча коомдо ар кандай сөздөр айтылып жатат. Мындай сөздөр мен тууралуу да, ар бир адам боюнча дагы айтылышы мүмкүн деп билдирди Исаев. Мындан тышкары ал Самаев комитеттин төрагасынын орун басарлыгына башка бирөөнүн ордуна эмес, бош орунга сунушталып жаткандыгын белгиледи. Учурда парламенттин укуктар кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин төрагасы Наталья Никитенко, анын орун басары Искендер Матраимов. Бишкектеги СИЗО 1де эски телефон урдагандыгы үчүн белгиленген мөөнөттөн ашыкча олтургандыгын айтып, акыйкатчыга даттанган келин үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, келин СИЗО 1де Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча камакка алынган Аида Салянова менен бир камерада кармалып турган. Телефон урдоого шектелген келин 24 июнда Свердлов райондук сотунун чыгарган чечими менен үй камагына чыгарылды деп билдирет басма сөз кызматы.
кызматкери. Окуянын чоо жайы 12-июнда акыйкатчы Токон Мамытов СИЗО 1-ге барган учурда аталган аял менен маектешкен. Ал буга чейин акыйкатчыга арыз менен кайрылып, Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү менен райондук соттун судьясынын аракеттерине даттанган. Арыз ээси эски телефонду алгандыгы үчүн кармалган. Ал телефонду өз ээсине кайтарып берип, жабырлануучу тил каттагы жазып берген. Ошондой эле арыз ээсинин 1 жаш 2 айлык баласы жана 3 айлык боюнда болгон.